Урматтуу Москва шаарында эмгектенген айымдар, сиздерге тажрыйбалуу гинеколог Тагаева Айгүл өз кызматтарын сунуштайт. Айымдар үчүн пайдалуу консультация, жыныстык жолдор менен жугуучу инфекциялык ооруларды дарылоо, тукумсуздукту дарылоо жана башка гинекологиялык кызматтар көрсөтүлөт. Биздин дарек метро Нахимовский проспект, биздин байланыш жана WhatsApp номер +7 966 133 61 92. Тартынбай келе бериңиз. Ден соолук биринчи орунда. Дени сак аял, дени сак бала. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тыюу салынган Хизбут Тахрир аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун аялдар канатынын жашыруун ишмердүүлүгү аныкталганын 12 ноябрда билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, алар тыюу салынган идеологияны жайылтуу жана ага жаңы колдоочуларды тартуу боюнча мыйзамсыз иштерди жүргүзүп жүргөн. Алардын иш-аракеттерине бөгөт коюу максатында 2022 жылдын 14 октябрында жана 4 ноябрында 5 шаранын жашаган жери тинтүүгө алынып, жыйынтыгында мыйзамсыз аракеттерге катышы бар экендигин тастыкталган ири өлчөмдөгү буюм далилдери табылган деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. УКМК октябрдын соңунда экстремисттик материалдарды даярдоого жана таратууга Кылмыш жаза кодекстин 332 беренесинин 2 бөлүмү шектелип, 11 киши кармалганын билдирген. Маалыматка караганда Хизбут Тахрир аль-Ислами уюмунун лидерлери жана мүчөлөрү ай сайын өткөрүлүүчү чогулушунда Жалал Абад облусунун Сузак районунун Кургак көл айылында колго түшкөн. Атайын кызмат октябрдын башында дагы диний экстремисттик жана террористтик аракеттерге каршы жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Хизбут Тахрир аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун 7 мүчөсү кармалганын маалымдаган. Булак Азаттык. Айсулуу Тыныбекова дүйнө кубогуна катышат. Кыргызстандык үч балбан 10-11 декабрда АКШнын Кралвиль шаарында өтө турган кыз-келиндер жана эркин күрөш боюнча дүйнө кубогуна катышат. Бул тууралуу United World Wrestling уюму билдирди. Кыз-келиндер күрөшүндө Айсулуу Тыныбекова 62 кг, ал эми эркин күрөш боюнча Ерназар Ахматалиев 70 кг жана Арсалан Будажапов 79 кг катышат. Алар аталган мелдешке дүйнөлүк курама команданын катарында күрөшөт. Дүйнө кубогу United World Wrestling уюму тарабынан жыл сайын өткөрүлүүчү командалык мелдеш. Ал жылда дүйнө чемпионатынан кийин өткөрүлөт. Ага дүйнө биринчилигинде жалпы эсепте алдыңкы 5 орунду ээлеген командалар, андан тышкары 6-чы болуп ар кайсы өлкөнүн балбандарынан түзүлгөн дүйнөлүк команда катышат. Анын курамына кире турган спортчуларды уюм өзү тандайт. Быйыл Сербияда өткөн дүйнө чемпионатында Айсулуу Тыныбекова 5-чи орунду ээлеген. Ал эми Ерназар Ахматалиев менен Арсалан Будажапов коло байге тагынган. Булак Назар Ньюс KG. Россия армиясынын кадырын түшүргөндөр жарандыгынан ажырашы мүмкүн. Россия армиясынын кадырын түшүргөндөрдү алган жарагандыгынан ажыратуу каралууда. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Президент мамлекеттик думага биринчи окууда кабыл алынган жарандык жөнүндө мыйзам долбооруна түзөтүүсүн жиберген. Анда Россиянын куралдуу күчтөрүн дискредитация кылгандар алган жарандыгынан ажыратылышы мүмкүндүгү айтылган. Негизинен кылмыш жаза кодексине бир нече берене кошулган. Апрель айында биринчи окууда кабыл алынган мыйзам долбоорунда террордук мүнөздөгү кылмыштар, мамлекетке каршы оор кылмыштар, банги каражаттарын жана психотроптук заттарды жүгүртүү чөйрөсүндөгү кылмыштар, документтерди жасалмалоо үчүн жарандыктан ажыратуу каралган. Мыйзам долбоорунда 20-дан ашык категориядагы адамдарга Россиянын жарандыгын кабыл алууда талаптардын санын кыскартуу сунушталган. Ошондой эле бул жаатта мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын кеңейтүү да каралган. Булак Спутник KG. Украинанын Херсон облусунун аскердик администрациясынын башчысы Ярослав Янушевич орус армиясынан бошотулган аймакка келди. Бул тууралуу Украин президентинин аппарат жетекчисинин орун басары Кирилл Тимошенко Telegram аркылуу билдирди. Ал Херсон администрациясынын имаратынын алдында тартылган видеону жарыялады. Анда Янушевич шаарда жергиликтүү бийлик, Украинанын коопсуздук кызматынын жана полициянын аймактык бөлүмдөрү иштей баштаганын билдирди.
Херсонга коменданттык саат киргенин өзүнүн телеграмдагы каналына жазды. Коменданттык саат 17:00дон таңкы 8:00га чейин болот. Шаарга кирүү жана чыгуу чектелет. Украина армиясы 11 ноябрда Херсон облусунун борборуна кирген. Ушул эле күнү Орусиянын коргоо министрлиги аскерлерин калаадан толук чыгарып кеткенин жарыялаган. Орус армиясы Херсон облусунун көп бөлүгүн февраль айынын соңунда басып алган. 30 сентябрда Херсон менен кошо Украинанын Луганск, Донецк, Запорожьени Кремль күч менен аннексиялап алганын жарыялаган. Бул кадамды эл аралык коомчулук айыптап, Түндүк Кореядан башка бир да мамлекет тааныган эмес. Стратегиялык деп саналган Херсон шаарында согушка чейин 300 миңдей адам турчу. Алардын көбү Орусия басып киргенде чыгып кетүүгө үлгүргөн. Булак Азаттык. Камбоджада Лавров менен Байденди эки башкасы менен тосуп алышкан. Социалдык тармактын колдонуучулары Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Американын башчысы Джозеф Байденди Камбоджада кантип кабыл алганын салыштырып жиберишти. Интернетте эки сүрөт тараган. Твиттер колдонуучулары россиялык саясатчы учактан түшүп келе жатканда тепкичке кызыл килем төшөлгөнүн, ал эми АКШ лидерине эч нерсе салынбаганын байкашкан. Көбү постко комментарий калтырышкан. Балким Байден жыгылып кетет деп коркушкандыр, деген колдонуучулардын бири. Килем Байден үчүн кооптуу, өз эле мурун тепкичтен бир нерсе боло берчү эмес беле, деген дагы башка колдонуучу. Менимче муну президенттин коопсуздугу үчүн кылышты, деген дагы бир соцтармак колдонуучу. Ошондой кимиси обочого изоляция алынган деп жазган төртүнчүсү. Лавровду тепкичтен кызыл килем менен обожолошкон экен, элеми жактан тастыкталды деп тамашалаган дагы бири. Ишемби күнү тышкы иштер министрлигинин башчысы Камбоджанын борборуна Чыгыш Азия саммитине катышуу үчүн барып, аны сый урмат менен тосуп алышкан. Булак Спутник KG.